Талас шаарындагы Борбордук аянттын эски асфальты сыйрылып, жол оңдоо иштери башталды. Жергиликтүү бийлик быйыл бул аймакты элге ыңгайлуу кылып оңдоону көзөп жатат. Буга каражат мамлекеттин эсебинен жумшалууда. Долбоор боюнча Бердике Баатыр көчөсүнүн Мырзалиевден баштап Чубак Татаев көчөсүнө чейинки аралыгы толук асфальтталат. Эки тарабына тротуар салынат, заманбап жарыктандыруулар коюлат жана жашылдандырылат. Шаар бийлигинин айтымында бул жол Таластагы эң көрктүү кооз көчө болот. Энин көрүп атасыңар 36 метр. Узундугу 1 километрге жакын. Эки слой болот бул жердечи. Балдар күнү түнү иштеп атат бул жерде. Выходнойго карабастан иштеп атат. Анткени кээ бир адамдар да айтып атат да, муну сыйрып коюп, анан көпкө кармап каласыңар деп. Жок, андай болбойт. Кудайым буйруса, мунун срогу 1-июлга чейин. Биз даже ага чейин бүтүрөбүз деп ниет кылып атабыз. Жеке президенттин көзөмөлүндөгү жумуш бул. Ар бир жума сайын, ар бир чогулуш сайын бул боюнча бизден сурап турат. Биз бул боюнча жооп берип турабыз. Аталган жолду оңдоп баштаган бийлик башчыларынын аракетине шаар тургундары ыраазы болууда. Себеби Ак үйдүн алдындагы бул жол тешилип, айдоочуларга көйгөй жаратып келген. Анын үстүнө Борбордук аянт болгон соң, облустагы маанилүү иш-чаралардын баары ушул жерде өткөрүлөт. Абдан жакшы оңдоп атат мынакей. Жанагы эмебиз, мэрибиз, губернатор баары тең. Абдан ыраазыбыз. Өмүрү жылыш болбогон нерселердин баары болуп атпайбы? Мына 30 жылдан бери эчтик болгон эмес. Вообще жүрө албай алганбыз көчөдө. Губернатордун айткан слайд-шоусунда көргөм мен. Абдан сүйүндүк, ушундай жолдор оңдолуп, президентибиздин берген тапшырмасы менен жасайбыз деп айтты. Ал эң сонунда. Бияк деген Таластын шаарында жол жакшы болуш керек. Жол жакшы болсо баарыбызга жакшы го. Жакшы жери жолго асфальт сырттан ташылбайт. Жергиликтүү бийлик өлкө жетекчилиги бөлгөн акчага асфальт завод куруп жатат. Жакын арада аны ишке киргизип, жол оңдоо жумуштарына пайдаланат. Жакынкы күндөр параллельно асфальт заводубуз отургузулуп атат. Райондон 6,5 гектар жер алганбыз. Ошол жерге жакынкы күндө асфальт заводубуз бүтүп калат. Ошол өзүбүздүн асфальт заводубуздан бул жакка беребиз, Кудайым буйруса, асфальттан. Бул мындай сапаты жогору деңгээлде лабораториядан өткөн. Белгилей кетсек, өткөн жылы Талас шаарын өнүктүрүүгө мамлекеттен 1 миллиард 50 миллион сом бөлүнгөн. Анын бир бөлүгү жолдорду оңдоого, инфратүзүмдү жакшыртууга жумшалууда. Ал эми аталган Бердике Баатыр көчөсүндөгү тротуар, Ак үйдүн алдындагы жолдун асфальты жана башка жумуштар үчүн 241 миллион сом каржыланган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.